Кандай жетекчи болбосун мамлекетке эле зыян келтиргендер сөзсүз жоопко тартылышы керек. Жада калса менин бир тууганым болсун. Мындай талапты бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери менен өткөргөн жыйында билдирди. Кайсы орган болбосун, кандай жетекчи болбосун, мамлекетке, элге зыян келтирген адамдардын баардыгын жоопко тартыш керек. Баарына тең бирден мамиле болуш керек. Ал ким болбосун? Менин тууганымбы, же премьердин тууганыбы, досубу, жакыныбы, же силердин досуңар, жакыныңар, тууганыңарбы, же спикердикиби, же жогорку соттуку, генеральный прокурордуку, МВД министрлик кимики болбосун. Кыргызстанда баарына бирдей шарт болуш керек. Баарына бирдей укук болуш керек. Ошон үчүн биринчи силердин эң коюлган маселе коомдогу коопсузлукка келип аткан коркунучтар боюнча туура аналитикалык запискаларды мага киргизип турушулердиги баардыгыңардан ар тармак боюнча. Мамлекет башчы 1-июлдан тартып декларациялык өнөктүк башталганын эске салып, бардык мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси жана чыгымдары тууралуу декларацияларын кылда текшерүү зарылдыгын эскертти. Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы бул иш тыкыр көзөмөлгө алынып, текшерүүнүн алгачкы жыйынтыктары 2018-жылдын сентябрь-октябрь айларында жарыяланарын кошумчалады. Правительство в Джоркинеш и самое важное президенту Кыргызской республики, на который будет уже... Буга чейин мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы текшериле тургандыгы айтылып келди. Ошол себептен текшерүүлөрдүн жыйынтыгында кызматкерлердин чыгаша кирешелери дал келбей турган учурлар кездешсе, бардык документтер башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Андан соң толтурулган декларация боюнча башкы прокуратура кылмыш иши козголууга тийиш, же кылмыш иши жок деп юридикалык жактан өз баасын берет. А в части высших административных и государственных должностей политических Генеральная прокуратура будет уже давать юридическую оценку, возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Бүгүнкү күндө айрым массалык маалымат каражаттарында байма-бай айтылып келген өлкө башчынын тууган дос уруктары ар кандай жогорку кызматтарды аркалап келишкендигин белгилеп келишүүдө. Бүгүнкү айтылган сөздөр канчалык деңгээлде ишке ашат, бул убакыттын талабы. Тууганчылык, жердешчилик, таанышчылык менен кадр саясаты жүрсө, анда айтылган, мына айтылып аткан бир да проблема чечилбейт. Коррупция дагы жеңилбейт, инвестициялык климат оңолбойт, көмүскө экономиканын дагы көрсөткүчү кыскарбайт. Айтор проблемалар бойдон эле чечилбей калат. Эгерде кадрдык саясат туура жүрүп, ошол органдарга, жооптуу органдарга профессионалдар келмейинче эч качан айтылган сөз айтылган бойдон эле калат. Ошондуктан эң биринчи кезекте кадр саясаты приоритеттердин приоритети деп эсептейм. Ал ошондой эле Коопсуздук кеңешинин катчылыгы калктан келип түшкөн ар бир арыз жанагатты иликтеп, анын үстүнө иштеш керектигин, текшерүүлөрдү жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүү зарылдыгын белгиледи.